Рахат Аманова, Ата. Әңгеме. Қыш дәлек күчүндө, күн чықыруын тартып, чилде кирип келген маал. Кычыраган кышта келин алабыз деп, колу коңшуга сүйүнчүлөгөн жайна өткөн заманда совхоздун белтүү чабаны болуп жүргөн кемпир чалдын келини. Эрти менен келиндин ыяралаш уңулдаган үнүн угуп, алгач эч ким деле маани берген жок. Баягы мыкбай ичип алган окшойт, келин алганын жууп. Уулу сүйлөшкөн кызын качырып келип, ошого ызычуу болуп атышса керек. Азыр барып кабар алабыз да, дегендер короолорунан бир баш багып, кайра кирип кетишкен. Келин келетиген десе, кулак түрүп отурган эмелер жайнанын үнү катуулаганда бирден-экиден эшикке чыгып, анан бирин-бири чакырып, жүргүлөчү, кабар алалычы, эмнели болуп атышат, деп үн чыккан үйгө кирип барышты. Кирип барышса эле, келин алабыз деп кечээ эле сүйүнүп жүргөн, 40ка чыгып элек жылдыздуу өңүнө сугабай бою жарашкан жайна ызалуу ыйлап атыптыр. Келинди кантип ушул үйгө алып келебиз? Куда сөөгө эмне дейт? Өмүр бою көзүң ачылбай ичип, сулдуйуп жатып, ичкенден башканы билбей жүрүп, үй-жай туңдай албадык. Уңулдаган аялынын үнүн укмак турсун, өзүнүн өлүү тирүүсүн билбей, али астына аттай элек келинин түнү менен жууп чыгып, эрте менен бирөөлөр жүктөп келген мыкынын ак саркыл келишимдүү жүзү уйкуда мемиреп, дүйнө бейкыбар жерде жаткан эле. Мыкынын азан чакырып койгон аты Мыктыбек. Ал чындап эле мыкты жигит. Кумурскага да зыяны жок. Боорукер, алпейим, ушунчалык адамгерчиликтүү жигиттин бир эле айыбы ичет. Анан ичкенин айылдаштары, айылдын аттуу баштуулары, ал эмес арактын атасын, акесин тааныткан алкаштар деле эрөөн төрөн алышчу эмес. Кемиси кайерде ичип алганын көрбөсөн, Мыкбай, жүрү кеттик, деп үйүнө жеткирип коюшат. Ал тургай балекет ичкирилердин кемиси болбосун, суукта калып калбасын, үшүп калбасын, талаада калбасын деп, өздөрүнө кайыл, элден башта бири-бирине дайындап, «Ай, мыкны ала кетсең», деп турушат. Бу жигит ушунчалык элдин сүймөнчүгү. Керек болсо, кызылдай акча санап, 1 сомду ары-бери өткөрө койбогон дүкөнчүлөр да ага берген карызын кээде кечип коюшат. Мыкчытып алгансып, көзү чекчейип, зымырайган, колунан эзели бир тыйын чыкпаган түгөттүн түгөтү деген Сөлкөбай сараң 1 жылдык карызын кечип койгондо эл там берип, бу Мыкбайдын бирдемеси бар. Кудай бешенесин ысык жаратып койгон экен, дешти. Айтмакчы, Сөлкөбай өз атын өз деле унутуп калган. Биринчи дүкөн ачып байганда чычалап жүрүп, кийин кадыраалы аты унутулуп, Сөлкөбай же Сөкө дегенге өзү да биротоло көндү. Мыкынын аялда элге сүймөнчүк келин. Кабагым кашым дебей, талаанын да үйдүн да жумушун дикилдеп жүгүрүп жасап, 9 баланы ууртуп чууртуп төрөп, жайында сыр жайлоого чыга калып, келип кетип турган кайнэжелери менен кайнагасын ийилип сыйлап турган, элге журтка алым келимдүү, кайната кайнесине да өйдө карап сүйлөбөгөн кол бала кичүү келин Жайнагүлдү айылдын эли жакшы көрөт. Аялын ала качып келгенине 20 жыл өтсө деле, экөөнүн ары кетип бери кетип ыйкы-тыйкы болгонун эл билбейт. Кээде эле айда жылда бир ушинтип ыз-быз болуп калышчу. Үйгө кирип келген эл саамга унчукпай туруп калышты. Жайнагүл улам аккан жашын кыйшайып кеткен жоолугунун учу менен арчып, ызасына чыдабай туталанып алган. Балдарынын баары күнөөлүүдөй бозоруп катар отурушат. Чоңурактары кичинекей үчөөнү алдына алып алышкан. Бөбөктөрүн апасынын ачуу ызасынан сактап калчудан бетер бооруна бекем кысып алышыптыр. Кичинекейлер да ызычуудан коркконго ага эжелеринин көкүрөгүнө башын катып, алайган көздөрүн ала качып карашат. Бешиктегиси да ыйлабай мумуроп жатат. Жерде жаткан Мыкыбайды атасы канатына калкалап калчудан бетер үстүн чапаны менен жаап, башына тебетейин жаздай койду. Жайна ансайын өпкө-өпкөсүнө батпай, элге карап ыйлап кирди. Карасаңыздар, тактайы жок үйдү келин көрсө эмне дейт, а? Мына, атам менен энем үйдүн босогосун аттап келгенимде ушул боюнча бизге өткөрүп беришти эле. 20 жылдан бери оңолгон жокпуз. Куда сөөгө эмне дейт эми?
bu тактайланбаган ийинде үйдө кызыбыз кантип жашайт дебейби? Жарданып калган эл эмне демек? Ооба, бул үй айылдагы жарды үйлөрдүн бири болчу. Эки бөлмөсүнүн тең тактайы жок. Терезелери бир кабат кичине үй. Кышындасы ортодогу темир меш менен ысыйт. Көң каланган темир мештин үстүндө казан боркулдап, чай кайнап, куркулдайдын уясындай жупуну эки бөлмө ал демедей жылуу дагы, таза дагы эле. Үйдүн маңдайындагы сөөрүсү бар күркөдөй кичине үйдө ашкана дешет. Мыктыбек аялы менен ошол ашканада турат. Бир капталында чакан сөөрүдө жабанда жүк жыйылып, аркасында жайнанын эскирип кеткен көшөгөсү илинген. Жүктүн алдында жер төшөктөр салынуу. Ылдый жагында бурчта очок, анан идиш аяк салган текче менен кыштан жасалган кылдырган зым коюлган ток печке турат. Союз бузулганда ушундай зым коюлган кыш печкелер элдин ажатын ачпадыбы? 9 балалуу үйдүн тирлеги күркөдөй эки бөлмө менен ашканада өтүүдө. Бирок бул үйдү эгерим бирөө жарды деп деле ойлоп тур. Эл ушу жупуну таптаза үйгө келгенде жакшы көрүшөт. Жайындасы жайлоого чыгып, курут майын жасап, кышындасы бозо салып сата койгон чыйрак жайнагүлдүн дасмалы качан болбосун жайнап турат. Эки уйдун сүтү менен балдарын актан да өксүтпөй, талаада иштеп картошка айдап, аны да сатып, салат палатында кеңире жасап алган келин кабагым кашым дечү эмес. Кол иши да жөндүү, дегеле тыпылдаган чыйрак келин баарына үлгүрөт. Мыкыбай экөө тең ким келбесин күлүп жайнап, колунда барын алдына жайнатып тосуп алышат. Үйдөн кишинин аягы үзүлбөйт. Кемпир чал өмүр бою тоодо совхоздун малын багышты. Тоонун башындагы мал сарайы менен үйүнөн союз бузулган маалда пенсияга чыгып көчүп келишкен. Убагында ак көңүл киши ана тактай койдурам, мына тактай койдурам дегиче 5 кыз менен улуу баласы биринин артынан бири бой жетип, аларды шаарда окутуп, кыздарын күйөөгө берип, эки уулун үйлөгүчө тоодо малдын аркасында жүрө берип, кыштоодогу салган үй каралбай калган болчу. Окубай калган эле ушу кенжеси Мыкыбай болду. Аримадан келип эле үйлөнгөн. Анын үстүнө ал кезде элдин пейили тук экен, болгонуна топук кылып жашап көнүшкөн экен. Бирөө жарым деле үйүң доңдоп ал дебептир. Союз бузулганда кийин менчигинде калган бир топ малын, жылкысын жылкыдай, топозун топоздой, уйларын уйдай, коюн койдой чоң уулу кыздары үй алса же салса, же банкрот болсо сатып берип атып калбай калган эле. Жайнанын кайненеси чыйрак киши болчу. Неберелерин этегине салып, алдыйлеп же аркасына көтөрүп, жөжүрөтүп ээрчитип багып жүрүп, былтыр өтүп кетти. Тырмалаңдаган чыйрак келиндин колу эртели кеч бошобогон үчүн балдарга көз болуп багып берген дагы, Мыкыбайды аркасынан түшүп караган дагы чал кемпир болду. Кайненеси барда балдарынан камтама болбой, кыштоо менен жайлоонун ортосунда жүгүрүп тирилик кылып жүрүп, эми энесинин жогу билинип жүдөгөн жайына кээде жетимсиреп ыйлап алат. Азыраак киши тирүү болгондо билинбейт эле. Сандыгынан тарып теңтерип, неберелерине кагылып соолган чыканактай кемпир: "Балам, сен анте кой, мен мынтейин" деп, барды жокту билгизбей, мыкынын ичкени да билинбей үйү тооп турат эле. Эми сандыгы калып, сакадай алдын кайненеси жок. Жайна күйөөсүнүн ичкенинен да ошо чыканактай энесинин жоктугуна ичи ачышып, андан 5 бетер ызаланды. Кемпири өтүп кеткенден бери келине чоңураак балдары менен жайлоого чыгып, жыл бою мал карап, жер карап, картошка тигип жүргөндө өзү жалгыз жөчүрөгөн бала бакырага баш көз болуп, аны калса мыкынын артынан карап атып, жүдөп кеткен бечара кайнатасын карап бир ыйлайт. Тактайы жок эки бөлмө үйүн карап бир ыйлайт. Келин келет десе да ичип алып жаткан күйөөсүн карап бир ыйлайт. Ыйлаганда да заманасы курулуп ыйлайт. Келе турган келине жакшы жердин кызы экен, бардар жердин кызы экен, окууга өз күчү менен өтүп алган тунуулу шаштырып туруп албадыбы? Эми 19га чыккан бала: "Кызды сүйөм, ата, апа, үйлөнөм. Ал баарына макул, шартыбызды айттым" десе, атене кургур эмне дей алмак? Кайнатасы, күйөөсү, балдар болуп толкунанып, жетине албай сүйүнүп алышкан. Баласы бүгүн кызды качырып келмек. Болбосо атенеси болуп койгон жерине 5-10 күндө беребиз дешиптир.
Жайнанын ызасына күнөөлүүдөн беш бетер унчукпаган кайнатасы бичара бөжөңдөп жерде жаткан баласынын башын жөлөп, эчкимге деле көңүл урбай: "Эй, садакаң кетейин. Дагы ичип алган турбайсыңбы? Келин алам деп сүйүнгөн окшойсуң, а? Дадаган кетейиним. Болбосо ичпейт элең. Ичпей эле жүрбөдүң беле каралдым. Бир жакшына эле жүргөн балам сүйүнүп кеткен окшойт." Көздөрүн күнөөлүүдөн беш бетер кирген элден ала качкан карыя баласын актап: "Балам ошо такыр ичпей калды эле да. Такыр ичпей эле жүргөн. Ичкени деле эсимде жок. Жайнаң, үйдө табылат балам. Мынабы жаманым экөөңөр ушундай ак сарайда жашайсың дейсиң. Биртке сабыр кылып турчу балам. Жаманыма тил тийгизбей турчу каралдым. Энеси да ээсине кетип калып, жаманым энесин эстеп ичип алган окшойт, а?" Карыянын уулу чунактанып, бөйпөңдөп, баласына айланып тегеренип турганын көргөндөрдүн зээни кейди белем катын калач жашын сүртүп бышактап алышты. "Бала да бала. Балаң түшкүр десе, карга баласын аппагым дейт. Анан эмне кылсын ата? Ушу бала деп ата эне эмне гана болбойбуз. Баланы боор этиңен жаратып коет экен да." Бир саамга катын калач бышактап, эркектер бозоруп, баары эндирей калган экен. Бир маалда жарданып тургандарды бир карап, үйдүн ичин бир караган дөкө бак этти. "Эмне жалдырап карап турасыңар, а? Келин келет деп атса баарыңар жалдырайсыңар да. Бар ары, катының катындын, эркегиң эркектин ишин кыл. Кудалар келип калса жакшына тосолу. Кудасы бай болмоктон ары кам болбойбу? Өзүм сүйлөшөмүн. Алдына өзүм барам аяштан менен кошо. Коңшу айылдан көрүп билип жүргөн эле кишилер экен. Жакшы эмелер аял экөөдүң. Жакшылыгы чын болсо үйүңө карабайт жайна. Токтот ыйыңды ары. Обу жоктонбой. Үйдүн ичиндеги кишилерди карайт, акылы бар кишилер. Той күнү, жан жакшылык күнү ыйлайсың да тим койсо. Аяш уулума кошо каба кылып. Акылыңа кел, эсиңди жый ары." Болпойгон 2 жашар энесин кучактап отурган ак саргыл аяш уулуна карап дөкө буйрук бере сүйлөдү. "Тур уулум, бар, алып келчү кызыңды шаардан алып келе бер. Күндүзү азыр жөнөгүлө. Эрте жазда алып келбесиңер, жол тайгак. Жөнөгүн балам. Ушу айыл туруп бир сени үйлөндүрө албасак элеби?" Аяштасынын сөзүн уккан бала шарт ордунан туруп эшикке жөнөдү. Жайнада тып басылды. Болду, ушу менен сөз бүттү. Дөкүнүн сөзүн эгерим эчким эки кылган эмес. Себеби дөөдөй эменин акыл парасаты да көлөмүндөй эле. Ошон үчүн элге баш көз болуп жүрөт. Дөө атыгып жүрүп, дөкүгө айланып кеткен бир назардын сөзүн уккандар алды артынан тарап, короонун ичи бака шака түшүп, тойго камылга көрүп башташты. Азыр ушу кимиси болсо да мыкынын үйүн өзү оңдоп койгонго даяр эле. Бул үйдөгүлөрдү элдин баары сыйлайт. Элдин өзүнүн жону жука болуп атпайбы? Союз таргандан бери 15 жылдай өтүп, талаалап кеткени кетип, айылда калганы бары жогун билгизбей оокат кылып, эл азып тозуп, эми бирткеден ирдене баштаган жылдар болчу. Калаалап талаалап кеткен балдары бутуна турдум десе да, бечара эл ишенбей зааркынып турган кез. Анткени бутуна турду дегени кайра банкрот болуптур, же күрөөгө акча алыптыр деп, бечара эл эгерим укпаган сөздөргө кулагы көнүп, бирок жүрөгү үшүп турган кез. Кемпир чалдын өздөрүнүн деле уул кыздары чыйрак, бирок жанагы соода дегенин бир эптесе бир эптей албай, оокатын жөндөп кеткени банкрот болгонуна жардам берип, алды эми оокатын тыңдап келаткан болчу. Анын үстүнө чыккан кыз чийден тышкары 5 кызынын оокаты бөлөк болгону менен алардын балдарын карап жүрүп, энеси, карындаштарын бутуна тургузам деп жүрүп, улуу баласы да өзү айткандай карып кетти. Болбосо эң кичүүсү мыкыга үй салып берсек, апам барда бала бактырып, бала басырык кылдык. Эми жок дегенде атам барда үйдү оңдоп берсек экен дегенде, эки көзү 4 бечара кыздары дале эл катары тирилик менен алышып келишат. Дөкү менен эки жигит мыкыны көтөрүп, ашкана үйгө алып барып жаткырышты. Төртөө бармактайынан дос. Атасы баягыдай эле күйпөлөктөп айланып тегеренип, уулуна бирде кордо ичирип, бирде туруп ысык чай ууртатып, ооз башын аарчып, уйкусун буздурбай сак сактап отурду.
Эртең кудалардын алдына баргыча баласын өзүнө келтириши керек. Жаш келиндин оозуна майы озантып, ак жоолук салып жүгүнтүп, кемпир кесек баш болуп бата берип, көшөгө тартып отургузушту. Эми кудалардын алдына түшүп ынандырып, анан жеңилери келип нике кыйылса эле болгону. Мыктыбектин үйү бакашыга түшүп жатып калды. Көпчүлүк бозоруп турган кезде той болот десе баары сүйүнүп, колунан келгенин жасап, тапкан ташыганын жайнака берди. Бир сыйра эт тартылып, шорпо ичилген соң бата кылган эл түн ортосунда тарады. Той эртең болот. Кудалардын алдына түшүп келишсин, Мыкыбай эртеңки чейин өзүнө келсин деп күтүп атышат баары. Болбосо ушу турган 1 сааттык айылга бая эле жетип барышмак. Баятан уулун дөкүлөргө айтып, дайындаган атаны ушул айылдагы күйөө баласы үйүнө алып кетти, эртең менен алып келем деп. Бүгүн кечке чарчаган үйдөгүлөр да тегиз уйкуга кетишти. Жаны тынбай эртеңки тойго камылга көрүп жүргөн баягы эле жайна аркы үйүндө каттама бышырууда. Берки ашканада аяштары Мыкынын уйкусун кайтарганча аксакалдын не бар не жок деп өзүнө атап жүргөн, бирок жакшылыкка небересинин тоюна буйрган жылкысынын ниетин бышырып, чучук каптыганга киришкен экен. Дөкү бир маалда эшик электеги эл тынчтанып, кыштын узун түнү таң атаарга жакындап калганда ылжып келип дүйнө бейкабар уктап аткан досун жаңсап көрсөтүп, корулдап койду. Дейбиз бу дейбиз, канткен менен Мыкыбай баарыбыздан 1000 эсе бактылуу, ушу турушунда бактылуу. Аяш атамдай кишинин баласы болуп калган үчүн бактылуу. Жайнаң экөө өтө бактылуу экен. Аяш атам менен Аяш энемдей ата эне баарынын эле бешинесине жазыла бербейт. Ооба, аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы, бактылуусу бактылуу. Комузун баятан бери акырын чертип отурган Шербек улутунуп алды. Бою чакан, сары неме үшкүргөндө ан сайын кичирейип кеткенсиде. Бактылуусу бактылуу, дөкө, туура айтасың. Мени айтсаң, мени, Айжан экөөбүздү айтсаң. Дөкү менен Кулуке суроолуу карап калышты. Шербекте баары эле жакшыдай эле го. Эмне карайсыңар жалдырап? Буда баары жакшы дейсиңер го, э? Элдин баары ошентип ойлойт. А биз Айжанын бичара күлчү, мен бичара отунчу. Анткени деген бутубузга тура албай сөлдүрөп жүрөбүз. Бутуна турган берки төртөөнү атам менен апам кожо колдогондой тосуп алышып, бечара бизди жок дегенде бир маал сөзү менен чокуп турбаса эсеп эмес. Шербек эчкирип жиберчүдөй болуп барып, көздөрү каканактап бир маалда чындап эле ыйлап жиберди. Силерге айтам да, достор, кимге айтам арманымдан. Баягыда банкрот болуп келгенден бери бизде күн жок. Эптеп жер алып, үй салып албадым беле. Азыр жок дегенде башпан эгибиз бар деп сүйүнөм. Токоштуу бала сүйгүнчүктүү деген туура экен. Байыган аке үкөлөрүм келгенде, үкөлөрүм төрдү. Мага болсо колун жаңсап, от жага кой, бул тез, аялың казан аса койсун, болгула эме, деп апам менен атам зиркилдеп турса, заманам тарып кетет. Киши катары көрүшпөйт кыскасы. Үнү кардыккан Шербек комузун жанына коюп, көзүн жүз аарчысы менен аарчып алды да сөзүн улады. Бир сындырым нан тамагыман өтпөй калды. Балдарымын кичинеси басып эле алса кетебиз деп жүрүп, 40тан аштык. Тиги шаарда көчө шыпырып болсо да балдарымы багам, кетем да келбейм дейм. Эми кайда бармак элем? Эми же калаасынан көбөсөм, же соода дегени колуман келбесе. Эптеп ушу жерде эч кимге оордугумду салбай оокат кылганыма шүгүр дейм. Бирок баарынан өткөн кордук кара чечекей ата энең адам ордуна көрбөй басынткан экен. Кум тумшук болуп 10 жылдан бери жашап атабыз. Деги эле Айжан экөөбүздү адам катары көрбөй коюшту атамдар. Ушудан көрө тентип өлөйүн деп, кайра күндө уу ичсем да балдарым үчүн чыдайын деп чечтим. Кайда барам анан? Дөкү менен Кулуке тунжура отуруп калышты. Шербектин ата энеси айылдын түзүк эле кишилери эле көрсө, заман эмне болуп баратат. Бу заманда балдарын да колунда бар, колунда жок деп бөлүп, тандап мамиле жасап калган тура ата эне дегениң деле. Түбүң түшкүр дүйнө. Баятан унчукпай отурган Кулукенин кара туру жүзү сурданып кетти.
Seni go ata eneң эми кагып атышыптыр. Sen эле дейсиңби дос? Бизди болсо атабыз өмүрү бир жакшы сөз айтып башыбыздан сылаган жок. Өмүрү зиркилдеп, көздөрү канталап, качан болсо урганга даяр болуп турат эле. Бичара апам бизди калкалап жүрүп кары барып кетти. Ошо да атабы энеңдики десе. Бир жолу мээримин көрсөм деп жалдырап жүрдүк, айтканын эки кылбай. Анткен сайын урат эле. Ата болуп ошентип кордогондон көрө, ошентип ата болгондон көрө көргөле эрте кирип кетсе кана. Кулуке каргылданып, жашыган көзүн бир сүртүп алып сөзүн улады. Менчи, достор, ант ичип ата болгом. Балдарыма катуу сүйлөбөйм деп, ант ичкем ата болорду. Балдарыма Кудайга шүгүр нас кеминде тилин тийгизбей келатам. Анан чын эле, Дөкбай айткандай, Мыктыбек менен Жайнаңдын бактысы тоодой да. Айланып тегеренген атанын маңдайында бир күн жашабай, биз деле өтүп баратабыз. Эл көзүнө ата бала болгон болуп. Эртең атамын көзү өтсө, өкүрүп турам да. Өлгөнүнө эмес, атамын мээримине зармын дагы деле. Мээримин эми өзү менен ала кетет мерез атам. Мерез экенин билбеген бичара Түркөй атам карып, Түркөй атамын мээримине зар болгон 6 бир тууганым болуп, биз карыппыз. Кайсы бирин айтайын? Үчөө саамга унчукпай отуруп калышты. Көкүрөгүнөн бугу чыкканда адам дегениңин алык качып, шай кетип, өзү менен өзү калат эмес бүшкүрүнүп. Дөкү мыкыны бир карап алып колдурады. Анан дагы мыкы жакшы дейбиз. Жайна жакшы дейбиз. Ким болсо деле жакшы болот да ата энеси ушинтип турса. Же жокпу? Ошондой да. Дөкүнү мыкы үчөө билет. Суук көздү көрүп, суук сөздү болушунча угуп, ата энеси ажырашып кеткенден кийин чоң энесинин колунда чоңоюп, зөөкүр ички чагасынын кордугун көп көргөн. Ал акмак күн алыс бекитип, 5 жашар Дөкүнүн оозуна арак куйчу, ичесиң деп кыстап. Какап чакасы ура турган. Ошентип бала жетиге чыккыча тамагы күйүп токмок жеп жүрдү. Тайтасы менен тайнеси ал күчтөн тайган энесинин алдына барып, ушул айылга алып баса бергиче көрбөгөн күндү көрдү. Баарына чыдаган жигит ошо кордукту эстегенде жанын коерго жер таппай калчу. Азыр бир татым ичпейт. Ыйласа кээде ушу турган досторуна айтып ыйлап алат эле. Эркектер дагы ыйлайт. Эртең менен эшиктен кобураган үндөрдү угуп, аяшатам келатат, кудаларга жөнөйлү деп күлүп коюп маңдайында тамашаланып отурган бактылуу Мыктыбекти караган үчөө дагдайган Дөкү от калап, Шербек комузун бурап, тамагын жасап таңшып, Кулуке ага кошулуп той шаанеси менен карыяны тосуп алышты. Карыя кирип келип адатынча баласына, аяш уулдарына айланып, кагылып согулуп алды. Анан соолугуп, жуунуп таранып отурган уулуна жалдырап карап, көңүлү ачылды. Үчөөнүн сөзүн ал түнү бир Жайнаң уккан эле. Мыкыбайын ойготкончо аяштарын чакырып, той алды жайылган дасторконуна бышкан жылкынын эти менен чучуктан ооз тейледеп, ысык боорсогун төгүп, каттамасын коюп, чайга чакырганы кирип баратып, ичкеридеги сөздөрдү бир кабат айнеги менен жука каалгасы бар ашканадан угуп калды. Аяштарынын аялуу сырларына аргасыз күбө болгону келиндин эсинен кетпей калды. Каалганын сыртында нестейип турган келин үйүнө кирип кетип, качан Шербек комузун чертип, тыңшабырдап, мыкыны тамашалап ойготкондо, төрт достун кыраан каткы күлкүсү чыкканда, күлүп жайнап чайга чакырганы кайра кирип барды. Жылдар өтүп, Мыктыбек менен Жайнаңдын 9 баласы тың чыгып, айылда, шаарда заңгыраган үйлөрдүн ээси болушту. Кайнатасы эбак өтүп кеткен. Ал кишиден кийин Мыктыбек да көп узабай ээсине кете берди. Балдары заңгыраган үйлөрүндө апасын күтүп алышат. Айылдагы тамыда 2 кабат. А бирок Жайнагүл илгерки тактайы жок эски үйдө ашканасын эстеп көп ыйлайт. Ал кезде аяштар айткан бактысын баалаган эмес экен. Азырда бактылуу дечи, бирок бала бакырасын айланып тегеренген кайната кайненеси күлүп коюп жүрө берген Мыктыбеги менен эски үйдө жетер жетпес оокат өткөрүп жүргөн бактылуу күндөрүн сагынат. Азыр ичсе деле жан шериги жанында болсо эмне? Мыктыбеги балдарынын бир жакшылыгын көрбөй кеткенине ич ачышат.
кабат ак сарайдай үйлөрдө жашаган балдар бар. Бирок кагылып согулуп, айланып дегеренип жалынып турчу кайната кайненеси жок. Ким эмне десе күлүп эле койчу мүнөзү жумшак Мыктыбек жок. Эми 3 ай ашы менен алардын аялдары менен кээде отуруп, өткөн кеткенди эскерип сырдашып, ичин бөксөртүп алганына шүгүрдеп калган. Илгеркиден бузулбай бир гана эски тандыры калды. Балдарына айтып атып, буздурбай алып калган. Кээде эч ким жокто эскиликке жеткен тандырдын жанына барып, илгерки бактылуу күндөрүн эстеп, баягыда өксүгөн дөкү, шербек, кул кедей болуп ыйлап алмай адаты бар. Көрсө ата эненин, анан жан шеригинин мээрими башка тура.